Эфирде Ысык көл жаңылыктары маалыматтык программасынын толукталган чыгарылышы. Алгач бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардан учкай. Ысык көлдө түрк мамлекеттеринин бизнес-инвестициялык форуму өттү. Форумдун формуласы кандай? Жаңылыктардын жүрүшүндө иш-чараны кабарчыбыз ирети менен айтып берет. Казакстандын Алматы шаарынан Ысык көлгө биринчи каттам аткарылды. Каттамдар жумасына канча жолу болоору так белгиленди. Каракол шаарындагы айрым жөө өтмөктөр акыр аягына чыкпай жашоочуларды айран таң калтырууда. Жөө өтмөктөрдү жөндөй албайбызбы? Суроого кабарчыбыз жооп издеди. Тротуарлар жок. Бул жерде ушундай бетондор жатат. Караңгыда келаткан адам сөз түрдө бул жерде уруnuшу ыктымал. Президент Садыр Жапаров өлкөдөгү пенсияларды жогорулатуу маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Мамлекет башчысы пенсия курагына жеткен жана пенсияга чыккан жарандарыбыздын татыктуу жашоо деңгээлин камсыз кылуу өлкөнүн ишинин артыкчылыктуу багыты экендигин белгиледи. Соцфонддун жетекчиси президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен пенсиялар 2024-жылы көбөйөрүн белгиледи. Бул үчүн 2 этап менен кошумча 20 миллиард сом бөлүнөт. Пенсияны жогорулатуунун биринчи этабы 2024-жылдын 1-июлунда ишке кирип, анда эң минималдуу пенсия 3500 сом болот. Ал эми экинчи этап октябрь айында ишке кирип, пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү 18%, бирок 1000 сомдон кем эмес жогорулайт. Буга 2024-жылдын 3 айы үчүн 3 миллиард 927 миллион сом кошумча каражат керектелет. Бул каражаттын 3 миллиард 140 миллион сому пенсиялык фонддон, 787 миллион сому республикалык бюджеттен каржыланат. Жөнөкөй тил менен айтканда, жалпысынан пенсиянын өлчөмү 6900 сомдон кем болбойт. Бүгүнкү кабыл алган жарлыгыбызда дал ушул маселе чагылдырылган. Муну менен биз Конституциянын талаптарын аткарып жатабыз. Бул пенсиялык камсыздоо практикасында алгачкы жетишкендигибиз болуп олтурат. Буга чейин колуна 1000 сом алган пенсионерлер эми 10-июлдан тарта 3500 сомдон ала башташат. Ал эми 10-октябрдан тарта пенсиянын минималдуу өлчөмү 6900 сомдон кем эмес болот. Бүгүнкү кол коюлуп жаткан жарлыктарда дагы мына дал ушул маселе камтылган. Жарлык кабыл алуу менен биз Конституциянын талаптарын толук аткарып атабыз десек туура болот. Бул ишибиз пенсиялык камсыздоо практикасында алгачкы жолу чоң жетишкендигибиз болуп олтурат. Ошондуктан муну коомубуздагы маанилүү жаңылык катары кароого болот. Бизге мына бул Кыргызстандын бюджети үчүн, биздин мамлекет үчүн өтө оор маселе. Бирок ошого карабастан мына акыркы ушул 3 жылда мамлекеттик бюджетибизди 3 эсеге чейин көтөрүп, коррупцияны жоюп, бая мурда уурдалып аткан акчалардын бардыгы республикалык казынага келип түшүп аткандыгынын пайдасы мына ушул пенсияларды көтөрүп берип атабыз, мына эмгек акыларды көтөрүп берип атабыз, жана башка ушундай абдан чоң ири реформаларды жүргүзүп атабыз. 28-июнда нөшөрлөп жааган жамгырдан улам кыян жүрүп, Бишкек-Ош жолунун 104-105 чакырымында төө ашуусуна жетпей, жолду майда таш бөгөп калган. Буга байланыштуу жолдогу унаа кыймылына убактылуу чектөө киргизилип, жабылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы учурда жолду тазалоо иштери жүрүп жатканын кабарлады. Маалыматка ылайык, жол иштерин текшерүү үчүн төө ашуу тарапка бара жаткан транспорт министри Тилек Текебаев да кырдаалга күбө болду. Учурда жерине атайын техникалар тартылууда. Министр жолго түшкөн кум шагыл аралашмасын тез арада тазалап, унаа каттамын ыкчам түрдө жандандыруу тапшырмасын берди деп айтылат маалыматта. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги 28-29 июндан 2-июлга чейин Кыргызстанда туруксуз аба ырайына жана нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүп, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн экендигин эскертүүдө. Бүгүн 28-июнда жалпы билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрүнө мамлекеттик үлгүдөгү билими жөнүндө документтер тапшырылды. Маалыматка ылайык, быйыл жылдагыдан өзгөчөлөнүп, 11-класстын 76244 бүтүрүүчүсү жана 9-класстын 127176 бүтүрүүчүсү мамлекеттик үлгүдөгү документтерин электрондук жана кагаз түрүндө алышты. Белгиленгендей, учурда Билим берүү жана Илим министрлигине караштуу санариптик билим берүү борбору мамлекеттик мекемеси негиздеген күбөлүк платформасы иштеп жатат. Бүтүрүүчү
бүтүрүүчүнүн жеке идентификациялык номерин тергенде автоматтык түрдө бүтүрүүчүнүн паспортундагы аты жөнү системага түшөт. Эгерде бүтүрүүчү аттестатын же күбөлүгүн жоготуп алса, дубликатын алуу кыйынчылык жаратпайт, анткени аны бул сайттан алууга болот деп айтылат маалыматта. Бүгүн 28 июнда Казакстандын Алматы шаарынан Ысык көлгө биринчи каттам аткарылды. Алматыдан Ысык көлгө учуу убактысы 35 мүнөт, кайра артка 1 саатты түзөт. Каттамдар жумасына 2 жолу, дүйшөмбү жана жума күндөрү аткарылат. Бул багытка байланыштуу бардык суроолор боюнча туристтик агенттиктерге кайрылуу керек. Компас тур оператору жыл сайын Алматы, Ысык көл, Алматы багытында каттамдарды аткарып келет. Кыргыз Республикасынын президенти 2024 жылдын 9 январында ишкердик субъекттерге текшерүүлөрдү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салуу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Мындай аракет ишкерлерди колдоого алып, аларга жагымдуу шарт түзүп берүү менен экономикалык көрсөткүчтү жогорулатуу максатын көздөйт. Ишкерлер бизнес чөйрөсүн өнүктүрүү үчүн мамлекеттик органдар негизсиз жана ашыкча кийлигишүүлөрүн жоюу боюнча токтом кабыл алынган. Бул багытта Каракол шаарында ишкерлер менен мамлекеттик органдарынын жолугушуусу болуп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын демилгеси менен Ысык көл областынын прокуратурасы ишкердик субъекттерин коргоо жана ошол эле атап кеткен жарлыгынын негизинде биз бүгүн иш-чара жүргүзүп жатабыз. Салык кызматы менен жана контролдук фискалдык органдары тарабы менен биргеликте бүгүн ошо жыйын өткөрүп атканбыз. Андан сырткары бүгүн биз деген Ысык көл областынын ар бир аймактардын ишкерлерди чакырып, аларга кандай бир түшүндүрмө иштери жүргүзүп атабыз. Ишкерлерди коргоо максатында ишеним телефондору уюштурулган. Андан сырткары Ысык көл областынын ар бир шаар райондордун прокуратура тарабынан ишеним телефондору уюштурулуп, бүгүнкү күндө биз ошондой иш-чара жүргүзүп жатабыз. Акыркы мезгилде мамлекеттин саясаты бул ишкердүүлүк чөйрөсүнө жагымдуу шарт түзүп, аларды негизсиз текшерүүлөрдөн, негизсиз мамлекеттик көзөмөлдөөдөн сактоого багытталууда да. Анан буга байланыштуу ушул мамлекеттик органдар тарабынан ишкердүүлүк субъектилерин текшерүү чөйрөсүн либералдаштырууга багытталган укуктук ченем актылар кабыл алынууда. Бул облустук прокуратуранын демилгеси менен ушул ишкердүүлүк чөйрөсүнө жарандык комго жаңы кабыл алынып жаткан укуктук ченем актылар, ушул мамлекет тарабынан жасалып жаткан саясат жөнүндө маалымат берүү болуп саналды да. Ысык көлдө түрк мамлекеттеринин бизнес инвестициялык форуму өттү. Буга Түркия, Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан элчилеринин, ошондой эле байкоочу өлкөлөрдөн Венгриядан, Түндүк Кипрден жана Европа палаталарынын өкүлдөрү катышты. Бул логистикалык карым-катнаштарды өнүктүрүүгө жана тажрыйба алмашууга шарт түзөт. Ысык көл облусунда түрк мамлекеттер уюмунун бизнес-инвестиция форуму өттү. Бул уюмга мүчө мамлекеттердин инвестициялык деңгээлин өнүктүрүүгө негиз болуп, ишкерлердин ортосундагы байланышты чыңдоого өбөлгө түзөт. Ушуга окшогон форумдар дагы жакындатып, анан бул ишкерлердин өзлөрү менен бири-бири менен тажрыйба алмашып, бири-биринен мындай бир айтсак керек болсо билим алып дегенде үйрөнүп, анан кийин биргелешип бир иш жасаса да болот да. Бизге мисалы Кыргызстандан Европа бирлигине 6000ден ашуун товарды жанагындай пошлинасы жок сатса болот. Ошону мисалы үчүн түрк ишкериби, Азербайжанбы же ошол башкабы Кыргызстанда биргелешип бир иш уюштуруп, бияка сатса болот. Мындан пайда алса болот да. Форумдун алкагында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары мамлекеттер ортосундагы кызматташтыкты арттыруу бир катар ири долбоорлордун ишке ашуусуна түрткү берерин белгиледи. 6 июнда Кыргызстан аркылуу Азияны Европа жана жакынкы чыгыш менен бириктире турган Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун куруу боюнча тарыхый эки тараптуу келишимге кол коюлду. Бул эң негизгиси экономикалык жактан өнүгүүгө салым кошот. Ошондой эле биз Казакстан жана Өзбекстан менен биргеликте Камбарата бир ГЭСти курууга кол койдук. Бул нерсе Борбордук Азия өлкөлөрүнүн бир катар ири көйгөйлөрдү чечүүдө жана ийгиликтерде жетүүдө бирге ала тургандыгы боюнча далил десек болот. Бул долбоор бир гана
гана энергетикалык жактан эмес, биздин аймактын саясий интеграциясын өнүктүрүүгө да шарт түзөт. Бүгүнкү күндө да эл аралык кызматташтыкты чындап инвестицияларды тартуу биздин алдыбыздагы чоң милдет. Мындан улам бул бизнес форум артыкчылыктуу болуп саналат. Мында түрк мамлекеттерине кирген өлкөлөр жана алардын палаталары логистикалык карым-катнаштарды өнүктүрүү керек экенин белгилешти. Ошондой эле соода жүгүртүүдө бажы тармагындагы убаракерчиликти азайтуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Кытайдан Европага кеткен жолдо бул өлкөлөр аркылуу өтүп атат. Мисалы үчүн ошо Түркиянын соодалар палаталары биримдигинин төрагасы Ырфат Саржыклоолу айтып атат. Бул орто коридорду өнүктүрүшүбүз керек, бирок орто коридорду өнүктүрүүдө бөгөттөр көп болуп атат деген сөздү айтты. Ошол бөгөттөрдү жокко чыгарышыбыз керек. Орто коридор эң кыска, бирок азыркы убакта ошо эң кымбат болуп калып атат. Ушуну азайтышыбыз керек. Ортодогу бөгөттөрдү, бажыдагы бөгөттөрдү азайтышыбыз керек деген мааниде сөз айтып атат. В 2022 году Азербайджан. 2022 жылы Азербайджан менен Кыргызстан биргеликте инвестициялык фонд түзүшкөн. Фонддун ишинин алкагында учурда Ысыкөлдө 5 жылдыздуу эс алуу жайынын курулушу башталды. Муну Азербайджан өкмөтү өз жоопкерчилигине алып, 3 жылда бүтүрүүнү пландап жатат. Ал 17 гектарды ээлеген аябай ийри комплекс болот. Мындан тышкары эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмүн арттырууда чоң үмүтүбүз бар эле. 2023 жылга салыштырмалуу товар жүгүртүүбүз 4 эсеге өстү. Бул аябай жакшы жөрөлгө. Аталган уюмга Түркия, Азербайджан, Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан, ошондой эле байкоочу өлкөлөрдөн Венгрия, Түндүк Кипр соода өнөр жай палаталары кирген. Айнура Достукбекова, Асель Тилеккызы, Айбек Чумашев, Ысык көл жаңылыктары. Ысык көлдө карп сазан балыгынын чабактары көлгө кое берилди. Алар Ысык көл плюс балык чарба кооперативинде 70 күн аппаратта өстүрүлгөн. Быйылкы жылга карп сазан балыгынын 57 миллион уругун алуу планы коюлган. Бул боюнча облустун аймагында жалпы 30дан ашуун форель чарбасы. Мындан тышкары балык чарба департаментинин эсебиндеги 28 табигый чарбалар иш алып барып жатат. Балыктын санын көбөйтүү үчүн жыл сайын атайын тапшырмалар коюлуп, иш пландар аткарылат. Чарбанын ээлери Ысык көл форели, сига, лудога жана карп сазан түрлөрүн көбөйтүүнүн аракетинде. Бүгүнкү күндө Ысык көл форели Казакстандан Россияга чоң көлөмдө экспортко чыгууда. Облуста жалпы 30дан ашуун форель чарбасы, мындан сырткары балык чарба департаментинин эсебиндеги 28 табигый чарбалар бар. Кудай буюрса, мораторий болгондо 1 жылга жакындап калды, кудай буюрса. Биздин жыйынтык боюнча изилдөөлөрдө Академия наука менен биргеликте изилдөө иштерин жүргүзүп турабыз, контрольный отловдорду. Ысык көл балык көлүндө балыктардын көбөйгөнү байкалды. Биринчиден эндемик болгон Ысык көл чабактары көбөйүп атат, сига, лудога балыгы көбөйүп атат, Ысык көл форели көбөйүп атат. Басым салганыбыз азыр карп сазан балыктарын да көбөйтүүгө басым кылып атабыз. Азыркы учурда балык чарба департаменти 3 балыктын түрүн көбөйтүүгө аракет кылып атабыз. Сига, лудога, карп сазан балыгы жана Ысык көл форели. Кудай буюрса көбөйүп келатат. Бул мораториянын пайдасы дагы болуп атат. Көлүбүздө азыр мындай браконьерство токтоп калды. Учурда көлгө карп сазан балыгынын чабактары кое берилүүдө. Алардын уруктары суунун жылуулук даражасына жараша 70 күн атайын аппаратта кармалып чоңойтулду. Ысык көл плюс балык чарбасы менен биргеликте өстүрүп 5 миллион аз малекту экологик техникалык милициялардын менен биргеликте Ысык көлгө азыр кое бергени турабыз. Андан тышкары Ысык көл плюс балык чарбасынын өзүнүн көлмөсүндө дагы 3 миллиондой балыкты калтырдык. Аларды күзүндө чоңойтуп туруп салган атабыз. Карп сазан балыгы биздин климаттын шартына жараша өсүп кетүүчү балыктар. Ысык көл плюс балык чарбасында учурда тукум берүүчү карп сазан балыгынан 8 миллион чабактары өстүрүлүп чыкты. Анын 5 миллиону көлгө салынды. Бул түптүн заливтерине кое беребиз. Негизи бизде чистый, широкий деген заливтер бар, ошолорго кое беребиз. Анан бүгүнкү ошол иш-чара боюнча ошол личинканы кое берип атабыз. Анткени бул иш-чараны болсо туристический экологический милиция, балык департаменти менен, андан техинспекция, ошол организациялар менен чогуу иш-чараларды өткөзгөнбүз.
Быйылкы жылга көл аймагында 57 миллион карпсазан балыгынын уругун алуу тапшырмасы коюлган. Азыркы тапта дал ушул көлмөгө жетүү үчүн бардык мамлекеттик балык өстүрүү ишканаларында жумуштар аткарылууда. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Ысыкөл жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги жетөгүз чоңдор үчүн республикалык дарылоо реабилитациялык борборунда дарыланып жаткан бейтаптар үчүн атайын футбол теннис аянтчасы ачылды. Ага улай ар кандай көнүгүүлөрдү жасап машыга турган жайы дагы курулду. Салтанаттуу ачылыш аземи болуп кызыл тасма кесилди. Жетөгүз чоңдор үчүн республикалык дарылоо калыбына келтирүү борборуна өлкөбүздүн булуң бурчтарынан кургагучу илдети менен жабыркагандар келип дарыланышат. Учурда 120 адам дарыланып жатат. 18 жаштан тарта келип ден соолуктарын чыңдап, көл жээгинде таза абада болууга ынтызар болушат. Ар бир оорулуу күнүнө 350 сомдун тамагын ичип жейт. Дарылар болсо 60% ПРООндон, 40% республикалык каржы булагынан каржыланат. Киши башына кургак учуктун жеңил түрү менен ооругандар үчүн $3500–$3700 акча каражаты сарпталса, оорусу күчөп кеткендерге $9000 $17000 чейин каражат сарпталат. Келип кеткен жол кирелери ар бир айыл аймактын социалдык фондунун эсебинен каралат. Мына ушундай узак убакытка чейин айлап, жылдап жатып дарыланган бейтаптар үчүн кичи футбол, теннис аянтчалары ачылды. Аны менен катар эле ар кандай көнүгүүлөрдү жасап, ден соолугун чыңдай турган тренажердук жай дагы курулду. Ушул элдин ден соолугун чыңоо, оорулуулардын ден соолугун чыңоо тармагында биз ушул кичинекей оздоровительный комплекс салдык. Мунун каржылоо фондун айттык, министерстводон каржыланып атат. Ушул жерге келип алыстан келген оорулуулар жабыркагандар чуркап, ден соолуктарын оңоп, бул жакта снаряжениялар бар. Ошолорго тартылып, бел ооругандар бар, бут ооругандар бар. Анын үстүндө биздин дарыны ичкенден кийин баягы көп тармактан күчтүү дары болгондуктан нервный системага, боорго, бөйрөккө, суставтарга, зренияга бүт бардыгын таасир этет да. Ошол тармактардын баардыгын ойлоп көрүп, ушулар жасалып атат. Оорулуулар үчүн жатаканасы жайлоо, жер алдынан 27 градус ысыктыктагы радон суусун чыгарып, кошумча күн энергиясын пайдаланып, 35 градуска жеткирген соң жуунуп чайына турган жуунуучу жай да курулуп жатат. Ошондой эле кызматтык үйлөр, конференция залын куруу жагы каралып жатат дейт аталган борбордун жетекчиси Жумали Сатишев. Чакырылган меймандарга жалпы эле элге борбор тууралуу толук маалымат берилип, өргүүнүн коштоосунда салтанаттуу ачылып, кызыл тасмасы кесилди. Футбол сүйүүчүлөрү кирип, оюн талаасында кызыктуу оюндарды көргөзүштү. Ачылышка Иса Ахунбаев атындагы медициналык академиянын футбол командасы да келген. Район акими Эрмек Бахавадинов калктын аялуу катмары дайыма колдоого муктаж. Колдон келген жардымды аябаш керек. Мындан ары да ар тараптуу камкордуктар көрүлө бермекчи деди өз сөзүндө. Бул айылга азыр ушундай моундай өзүңүздөр көргөндөй чакан кичи футбол аянтчасы курулду. Буга кошумча азыр душ маселелери, туалет, анан атайын тренажерный эмеректер менен камсыздалды. Мунун баары ушул жерде дарыланып жаткан жарандарыбыз үчүн, жергиликтүү тургундар үчүн шарт түзүү максатында курулуп ишке берилди. Кудай буйрса бул аманаттарды биз азыр өз максатында пайдалануу боюнча иштерди алып барабыз. Кудай буйрса бул жергиликтүү элдерге дагы, бул жерге келген туристтерге, дарыланган кишилерге бир топ шарт түзүлөт. Бул борбор 1949-жылы ачылган. 1996-жылдары улантып дарылоо борбору аталып ишин уланткан. Учурунда кызматтык үйлөр курулуп, мындай иштегендер үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн эле. Союздун ыдырашы, менчиктештирүүнүн шарапаты менен көптөгөн үй-жайлар менчикке өтүп кеткен. Өткөн. Эми мына ушундай спорттук аянтчалардын курулушу тарыхта биринчи болуп жатат деп сүйүнгөн жамааттын демдерине дем, шыктарына шык кошуп тургандай туйлат. Мурда бул стадиондун ордунда дарылануучу бөлмөлөр болгон. Кандайдыр бир белгисиз себептерден улам өрттөнүп жок болуп, акыр чикир төгүлүүчү жайга айланып калган. Саламаттык сактоо министрлиги 6.355.000 сом бөлүп берген соң, мындай жакшы саамалыктар болуп отурат. Гүлжан Кыдыралиева, Нурдин Нурманбетов, Асылбек Касенов, Жетөгүз районунан. Буга чейин Кыргызстанда жолдордун аянычтуу абалы көпчүлүктүн нааразычылыгын жаратып келген. Акыркы жылдан тартып өлкөдө бул маселе колго алынып, жолдор жасалууда. Алсак Каракол шаарында өткөн жыл менен 14 көчө жасалып, 20 чакырым тротуар салынган. Бирок каладагы жөө өтмөктөр акыр аягына чыкпай калган.
Чала жасалган иш качан толук аягына чыгарылат? Кесиптешим Талгат Токтомушев кызыгып көрдү. Биз азыр Каракол шаарынын Коёнкөзов жана Алыбаков көчөлөрүнүн кесилишинде турабыз. Бул жерде Каракол шаарынын жана келген тургундарды ыңгайсыз абалга калтырган жөөтмөк. Өзүңүздөр карасаңыз, бул жерде жөөтмөк келатып, ушул жерден жоголуп кетет экен. Адамдар болсо мындайынан басканга аргасыз. Бул жерден келаткан унаа менен адамдын кагылышысы да пайда болушу мүмкүн. Ал эми дагы бир көйгөй жаратчу нерсе, кечинде келаткан адам ушундайынан келатат дагы бул жерге жөөтмөк жок, андан ары тротуарлар жок. Бул жерде ушундай бетондор жатат. Караңда келаткан адам сөз түрдө бул жерде урунушу ыктымал. Ушул ыңгайсыздыкты жараткан жолдорду кимдер жасап оңдоп, кимдер аягына чыгат? Бул боюнча биз бүгүн карап көрөлү. Жом ушу туура эмес болуп калып атпайбы? Биякта жок болуп калып атат да, анан бияка айланууга туура келип атпайбы? Же ар жакка чыксаң жол кочку. Биягына өйдөрөк жагынан өтөйүн деп эле өттүм биягына. Анан бияк жок да, анан арык тешик-мешик болуп атат. Түз жак менен өтөсүң да. Башка жактан келгендерге уят эле да, бул келатып эле жол жок болуп калса анан ойлойт да алар деле, айлан бул эмне, кандай өтүш керек деп. Балон пешеходдон өтө албайсың, балон машиналарды күтөсүң, эмекте пешеход жок. Жолдон кескен туура келет да. Биз виноват болуп калатабыз да. 42 жылдан бери Каракол шаарында бир топ өзгөрүүлөр болууда. Өлкө эгемендик алгандан бери таш талканы чыккан шаардын жолдору оңдолуп, шаар башчылары калааны өнүктүрүүнүн түрдүү жолдорун таап, көрктөндүрүү аракетинде. Биздики былтыркы салынып аткан жолдорубуз бүтпөй алган, тротуарларыбызда көрүп аткан маселелер болуп атпы. Ошо боюнча мэрдин тапшырмасы менен бүтпөй алган сапатын карап атабыз. Мурун кутуп алган подрядчиктердин эмесин карап, сметасын карап, быйыл былтыркы бүтпөй алган көчөлөр быйыл басылып бүтөт, сапатын карайбыз. Былтыркы салынган жолдордун, мурунку салынган жолдордун ошо сапаттардын анализдерин чыгып, азыр анализдердин жыйынтыгын күтүп атабыз. Быйылкыга дагы көп жол иш чараларыбыз болуп атат. Былтыркы бүтпөй алган тротуарларды дагы быйылкы жылга кылып, кышкы мезгилге чейин тротуарлардын баарын бүтүргүзөбүз. Каракол шаарынын ички жолдорун оңдоо үчүн каражат республикадан Ысыкөл өнүктүрүү фондунан жана жергиликтүү бюджеттен каржыланган. Зымырата салынган жолдор болгону менен жөө адамдар баскан тротуарлар толук бүтпөй калгандай сезилет. Кемчилик болуп калышы мүмкүн. Бирок ушул жактарды караганда проекттерди бир сыра карап атабыз. Анын үстүнөн иш жүргүзүп атабыз. Анан Кудай буйрса, ушул бир айдын ичинде исправлять эткенге аракет кылабыз. Каракол шаарындагы Кебзе, ошондой эле Коёнкөзов көчөсүнүн кесилишинде дагы бул жерде жөөтмөк жок. Бул жерден келатып эле жол жоголуп кетет экен. Бул жердин структурасы бир кыйла туура эмес жасалган, себеби келаткан адам бул жерден барып эле ушундай бакка, елкага барып тыгылып калат экен дагы. Анан мындай бурулуп алып мындай басат экен. Ушул сыяктуу жолдорду жол чарба башкармалыгы бир айдын ичинде ушул көйгөйлөрдү чечебиз деген сөздөрүн берүүдө. Талгат Токтомушев, Сталбек Саманчиев, Атайын Ысыкөл жаңылыктар кызмат үчүн. Ысык-Көл облусунда көчмөндөр оюндары балдар ааламында аттуу 16-чы республикалык фестиваль өтүүдө. Буга республиканын ар бир облусунан жана коңшу Казакстандан улуттук оюндарды мыкты билген чебер окуучулар, ийримдин тарбиялануучулары катышып жатат. Бул маданий мурастарды сактоого шарт түзүп, балдардын жана жаштардын чыгармачылык деңгээлин өнүктүрүүгө бөлгө болот. Кереметтүү көл жээгинде көчмөндөр оюндары балдар ааламында аттуу республикалык фестиваль өтүүдө. Буга республиканын аймактарынан жана Казакстандан келген окуучулар катышып жатат. Иш-чаранын расмий бөлүгү балдардын жөө жүрүшү менен башталып, мында эки өлкөнүн улуттук бий, мукам күүлөрү орун алды. Анан биздин максат балдарга тааныштыруу, жайылтуу. Келген балдар көчмөндөр оюндары ата бабалардан калган табирик деп ушундай бир эмени айтып кетишти да, девиз катары. Ошол табирик
балдар бизди өздөштүрүп кетишет деп ишенем. Бул фестиваль кийин да жашайт. Көтөр. Нурдөөлөт Каракулжа районунун 1-май айылынан сынакка катышууга келген. Ал командасы менен аркан тартыш чүкө оюндарынан алдыңкы орундарга ээ болгонун айтат. Эми Шамдагай алакан көрсөтмө оюну боюнча өздөрүн сынап жатышат. Кол күрөштүрдүк. Кол күрөштөн видео алдым дешет. Дагы аркан тартыш оюндары болду. Казакстандан келген балдардан достошуп, ар областтан келген балдар менен достошуп атабыз. Улуттук оюндарды мыкты билген чебер окуучулар, ийримдин тарбиялануучулар болуп, жалпы 300 окуучу катышууда. Ар кандай оюндар, конкурстар болуп жатат. Аякка да биз активдүү катышып атабыз. Упайларды чогултуп жатабыз. Жана бул жерде бош убакты да болот экен. Көлгө түшүп, ар кандай эс алууларды кылганга. Кыргызстанга өтө көп рахметибизди айтабыз. Biz осы ойында өте көп ойындар ойнадық, көшпендер ойынын. Және көп достармен таныстық, қырғыз достармен таныстық. Бұяқтың бұл айтқанда культурасы, салт дәстүрлері өте күшті екен. Бұяқтың өзінің беретін тамақтарына жататын орындар да өте күшті. Фестивалдын алкагында окуучулар улуттук оюндун түрлөрү боюнча күчтөрүн сынашат. Алсак аркан тартыш, кол күрөш жана жаа атуу боюнча сынак өтөт. Ошондой эле ит тартыш, чатыраш, беш таш, чий курчак боюнча көрсөтмө оюндарга да катышышат. Аталардан қалған мұрасты біз балдарға үйретпесек, балдар өзін балдарын жеткізбесе, ертең бір күн бары ұмытылады. Бұл деген біздің тарихымыз, аталардың тарихы, қырғыз еліміз қантып жашаған, бүгінгі күнге қантып жеткен. Ойын деген басқа нәрселерге универсалды нәрсе. Әрбір ойында біздің еліміздің тарихта басып кеткен жолымыз қалыптанады. Фестиваль билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борборунун колдоосу менен 16-рет өткөрүлүүдө. Мында маданий мурастарды жайылтуу колго алынып, балдардын жана жаштардын чыгармачылык деңгээлин өнүктүрүү менен бирге эки өлкөнүн маданият аралык алакасын чыңдоо максаты коюлган. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Айбек Жумашев, Ысык Көл жаңылыктары. Жетөгүз районунун Дархан айылында жеке ишкердик менен алектенген Акыл Ибраев кулпунайдын түшүмдүү сортторун Европа өлкөлөрүнөн алып келип өстүрүп жатат. 2 жыл убакыт аралыгында эмгегинин үзүрүн көрдү. Өз тажрыйбасын элге жайылтып, окуу семинарын өткөрүүгө көмөктөшүп, кызыктар болгон адамдарга жардамын берүүдө. Улам күн өткөн сайын жашылча жер жемиштердин, мөмө берүүчү бакшактардын түшүмдүүлүгүн арттыруу максатында алгылыктуу аракеттер арбын. Жетөгүз районунун Дархан айылынын жашоочусу жеке ишкер Акыл Ибраев 3,5 гектар жерге Европа өлкөсүнөн, Италия, Испаниядан кулпунайдын эрте бушуучу, кеч күзгө чейин мөмө берүүчү сортторун алып келген. Иш баштаганына 2 гана жылдын жүзү болсо да, эмгегинин акыбети кайтып, чет өлкөлөргө экспорттоого жетишип калды. Бүгүнкү күндө малина кулпунайды өстүрүүгө кызыккандардын саны күн санап арбып барганы менен, өстүрүүнүн ыкмаларын өздөштүрүү оңойлукка турган жери жок. Ошондуктан улам окутуу, үйрөтүү максатында семинар уюштуруп, тиешелүү адистер агрономдор менен биргеликте илимий негизде суроо жооптор уланды. Семинар ушундай жакшы болуп атат, эл көп келди, кызыккандар көп болуп атат кулпунайга. Себеби кулпунай алма өрүктү тиксек 5-6 жылда барып анан түшүмгө кирип анан пайдага чыгат да. А бул кулпунайда болсо тиккен жылдан баштап эле ушундай сорттор бар, тиккен жылда берет. Мына мисалы үчүн Альбион сорттор, Кабрило сорттор быйыл эле Кудай муйруп түшүмгө киребиз. Салган акчалардан четинен чыгара баштайбыз. Мына кызыккандар көп. Ишкердин айтымында сандан сапатка өтүү мезгил талабы. Сатып өткөрүүдө эч кыйынчылыктар жок. Атайын кабыл алуу бөлүмчөлөр ачылган. Район жетекчилиги да бул багытта жеткиликтүү иш алып барууда. Дыйкандардын мээнети текке кетпей, эмгегинин үзүрүн көргөн соң гана элдин турмуш тиричилиги оңолот деп кошумчалады. Расында жайлай түйшүк тартып, аңыз четинде чекесинин терин сүртүп жүрүп, акыбети кайтпай калган учурлар көп эле болгон. Мына ушул өңүттөн алганда бүгүнкү күндө эч чочулоого негиз жок. Мезгилдин талабы болуп атат. Азыр ушул жергиликтүү тургундарды ушул аз убакытта көп киреш алып келүүчү жаңы айыл чарбанын сортторуна, малдардын жаңы породаларын өтүү бул мезгилдин талабы деп эсептелинет. Ошондуктан биз Жетөгүз районунда дагы ушул дыйкандарды, фермерлерди ушундай азыр өзүңүздөр көрүп аткан буга чейин картошка, алмалар, өрүктөрдүн баасында бир топ талаш тартыш, анан өтпөй калган маселелер жаралып атпайбы. Ошого байланыштуу ушундай
жаңы сотторго өтүп атышат. Семинарда реал органик өсүмдүктөрдү ар кандай зыянкечтерден коргой турган илдеттерден сактоочу биогуминдик жер семирткичтерди көрсөтүп, дыйкандарга сунуш кылышты. Ак көпөлөк, фитофлора, грибок, көкчирек, даңгуурай коңусу, ак канат көпөлөк, колорадо коңусу, барсылдак курту, үндү шүйдүрүм, котур кырчан көңдүү зыянкечтерди 100% жок кыларын ынанымдуу түрдө айтып беришти. Тамчылатып сугаруу, жамгырлатып сугаруу ыкмаларын колдонуу менен сууну үнөмдөп, анан баягы көбүрөөк түшүм алганга бир багыттап иштерди жүргүзүп атабыз да, райондун аймагында жана ушул каналдарды оңдоп, ирригациялык системаларды оңдоп, иш аракеттерди жүргүзүп атабыз. Аны менен биргеликте ушундай лизинг аркылуу асыл тукум малдарды кластер аркылуу ушул мөмө жемиш өстүрүү, балык өстүрүү, ушул бизде өзөндөр көп, сууларда көп, ушул малды дагы асылдандырып, балык өстүрүү, ушул мөмө өстүрүү, жаңы технологиялар, заманбап технологияларды колдонуу менен ушул дыйкандарга көбүрөөк киреше алуу багытында ушундай байма-бай семинарларды уюштуруп, мындайча айта кетсек, бир жумасына бирден семинар уюштуруп атабыз. Ишкер Акыл Ибраев Кулпунайдын өзү тандап жактырган эрте бушуучу Клери, Альба, кеч күзгө чейин мөмө бере турган Альбион, Кабрила сортторун өстүрүп жатат. Көчөт алып өстүрүүгө кызыккандар арбын. Миллиондогон каражатты сарптаса да, ак эмгегинин үзүрү кайтканын ал сыймыктануу менен айтып, көпчүлүккө үлгү болуп отурат. Гүлжан Кыдыралиева, Нурдин Нурманбетов, Асылбек Касенов, Жети Өгүз районунан. Жума күнгө алынган жаңылыктарга назар салдыңыздар. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.